Кутман кеш, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Сары Эсеп, студияда сиздер менен Мемурат Жолокеев. Бүгүнкү биздин темабыз абалынгандай аймак деген сөздөрдүн тегерегинде болмокчу. Тактап айтканда бүгүн ушул теманын алкагында биз Токмок шаары тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Данияр Амангелдиев, Токмок шаарынын мэри. Урматтуу Данияр мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эскертетейин, түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ушу Токмок шаары боюнча ойлоруңуздар, суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Данияр Жолдошевич, биринчи эле суроо мынакей. Быйылкы жыл баягы дүйнө эли үчүн өтө оор жылдардын бири болду, уланып келет. Бул албетте COVID-19 байланыштуу. Суроомду эле ушундан баштасам, бүгүнкү күндө негизи эле былтыртан берки Токмок шаарында ушу пандемия менен күрөшүү, коронавирус менен күрөшүүндө кандай иштер жүргүзүлдү жана азыркы күндө абал кандай? Рахмат, Мурат аке. Саламатсыздарбы? Мурат аке, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Өткөн 2020 жыл оор жылдардан болду. Күтүлбөгөн илдет дүйнө жүзүн каптап басып келди. Бирок ошол кезде биз деле даяр эмес элек. Биринчи эле этап Кытай мамлекетинен башталып келатканда эле баары бир бул илдет ушул дүйнө жүзүнө тарай турганы белгилүү болду баарына. Ошон үчүн жанагы өкмөт алдында штаб түзүлүп, иш-чаралар бекитилип баштаганда биз дагы ошол пландардан калбай өз убагында пландарыбызды тактап, анан кийин Кытай мамлекет менен жаңы ошондо октябрь айында эмеге барып келгем Кытайга. Кытай мамлекет менен бордош бир шаар менен жакшы мамиле түзүп, ошолор менен байланышып, алардын акыл акыбалын сурап турганда, алар айтып калышты, бул илдет чоң илдет болуп атат, баары бир акырын бара ошол силерге да барат бош керек. Ошон үчүн силер даярданып эметип тургула дегенде, биринчи жанагы өзүнүн тасмаларын жиберишкен, медиктерди кандай сакташ, анан ошол алгоритмдерин тасмасын көрүп, биз дагы ошол сыяктуу кылып биринчи жана ученияларды жүргүздүк өзүбүздүн медиктер менен. Андан тышкары ошол чектөөлөр да кирип калды. Ал чектөөлөрдү да шаардын ичиндеги жүрүш турушуна чектөө киргизип, блокпостторду коюп баштадык. Блокпост коюлгандан кийин экономикалык тиричилик да токтоп калды, базарыбыз токтоп калды. Жанагы элибиз дагы бир күндүк оокаттары да жок болуп, эл аябай эле кыйынчылыкка душар болду да. Ошол күндөрдү биздин өзүбүздүн тургундарыбыздан, элибизден айланса болот. Элдер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, жапатырмак ошол илдетке туруштук беребиз деп баары тең болгон ошол биздин демирчүлөрүбүз, ишкерлерибиз жардам берип, ыктыярчылар ошолор менен жардам менен биринчиден баштап биз ошол жардамды таратып баштадык да. Өзүбүздүн резервдик фонддон акчаларды да карап, анан кийин ошол элге жардам берип баштадык биринчиден. Андан кийин уже күчөп бараткандан кийин өзүбүздүн депутаттардын колдоосу менен бюджеттибиздин алкагында дагы бир топ иш-чараларды карап, элдерге жардам, муктаж болгондорго жардам. Андан тышкары ошол биринчи жанагы ооруканаларга жанагы кычкылтек эмелерин алып бергенге биз ошону чечтик. Ошол убакта июнь аягында билесиз, өзү илдет өтө күчөп турганда, ошол эмеде демирчүлөрүбүз дагы мынакей жакында эле биздин чоң демирчүбүз Алижан Рахманович өтүп кетти. Ошого кайрылып, ал биринчилерден болуп ошол бизге кычкылтектерди алып берген. Андан тышкары биз өзүбүздүн бюджетибизден да алып, жалпы санынан бир 100 эң башында эле сразу бир 100 эметип, ошол больницабызды биз даярдыкка эметип турганбыз. Азыр кечиресиз, азыр оорукана боюнча дагы сүйлөшөбүз. Бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, атабыз сизде. Алло. Саламатсызбы? Алло. Сыналгыдан алыс болуп сурооңузду же оюңузду билдире бериңиз. Сүйлөй бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Токмок шаарынын тургуну болом. Мен Токмок шаарынын тургуну болом. Ушул биздин Амангелдиев Данияр Жолдошевичтин жумуштарын белгилегим келип кетти. Анткени 30 жылдан бери бизде ушундай мыкты адам болгон эмес. 3 жылдан бери биздин инфраструктурабыз аябай жакшы болуп өзгөрүүлөр бар. Мисалы чет өлкөдөн элдер келсе, ушу Токмок шаарынын тургундары келсе,
ошолор кадимкидей байкап ошону билет да айырмасын. Мурун кандай болчу, азыр ал акыбалы кандай. Ушул мен Данияр Жолдошевичке суроо бергим келип атат. Биздин базардын бир остановкасынын учурунда, Исаевдин учурунда талкаланып кетти эле. Ошол быйыл жакшы иштери болобу, мындай планга кирдиби, бюджет бөлүндүбү, канча каражат бөлүндү, проекттин чийилди деп айткан, ошол элдерге кайта остановка курулабы деген сөз суроо жөнөткүм келет. Анан ийгиликтер болсун деп, ушу сизге окшогон инсандар биздин өлкөдө көбүрөөк болсун деп аябай ыраазычылык билдирем ушу тургундардын атынан. Чоң рахмат сиздин ишиңизге, ийгиликтер болсун. Анан алдыңкы пландарда кандай иш орундар ачылат биздин жарандарга, ошого дагы жооп берсе. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу Данияр Жолдошевич. Биринчи суроого жооп берип коюңуз. Токтоочу автобекеттер жана ошондой эле аялдамалар боюнча. Экинчи суроого ал жөнүндө менде суроолорум бар, анын жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз анан. Рахмат чоң, сурооңуз да аябай кызыктуу. Бул суроо боюнча өзүңүздөр билгендей, мынакей Токмок шаарынын тургундары билишет. Бул аялдама мурунку жетекчилик менен эмпатик түзүлүп, ошол соода борбору курулмак, бирок тилекке каршы жана техникалык нормага да дал келбеген бир курулуштар пайда болгон. Ошол базардын алкагында ал боюнча сот иштери бүттү. Мына жакынкы арада мен куландыруу катары айтып кетейин, жогорку соттун чечими чыкты, шаар ошол жерди толугу менен өзүнүн менчикке өткөрүлдү. Бул биринчи. Экинчи маселе, жанагы бул маселе боюнча бюджет акча каралдыбы же каралган жокпу дейт. Бул маселе боюнча толугу менен акча каражат каралганы жок, бирок биринчи этапка азыр долбоорун жасап, анан кийин жанагы долбоор бүткөндөн кийин биз бир нече иш-чараларды быйыл караганбыз. Ошонун экономиянын эсебинен быйыл бул базар бүтөт. Мен ойлойм, бир сентябрь-октябрларына чейин ушул базарды бүткөнгө биз аракет кылабыз. Бул уже аялдама салынат, иш планда бар. Азыр долбоор иштери даярдалып атат. Ошол долбоор иштери аяктагандан кийин, тендерге келаткан жакындагандан кийин акча каражаты толугу менен каралат бул долбоорго. Рахмат. Да, бизде телегөрчү байланышта бар экен. Мен суроомду бербей турайын. Кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, атабыз сизди. Саламатсызбы, атабыз. Биз Токмок шаарынан чалып аттык эле, ошо Токмок шаарынын тургуну болобуз. Биз азыр ошо үй бүлөбүз менен көрүп отуруп телевизорду ошо Данияр мырзага суроо берели дедик эле. Биринчиден рахматты айтып кетели дедик эле. Биз Ленина көчөсүндө жашайбыз. Анан Совет доорунан баштап Хрущев азыркы жолу жасап кеткен экен ошо биздин жолду. Андан кийин жол жасалбай, анан кийин ошол Данияр мырза келгенде жол жасалып, анан кийин ошол жолго чоң рахмат деп айтып, анан дагы келечекте ошо жолдорубуз жасалабы, кандай болот? Биз ата-энебиз жумаларыбы көчөлөрүндө жашайт эле да, аябай жол илгертен бери ошо жасалбай келет. Анан ошол боюнча пландарыңыз кандай деп сурайлы дедик. Рахмат. Чоң рахмат сурооңузга. Дагы мынакей сизге ыраазычылык билдирип атат. Ленин көчөсүн жасап турсуздар, андан тышкары дагы ушундай эле долбоорлор аркылуу жолдор оңолобу деген суроо экен да. Сурооңузга рахмат. Туура, бул Ленин жолу бул республикалык бюджеттен өзүңүздөр билгендей жана региондорду өнүктүрүү программанын алкагында 3 километрден райондорго бөлүнүп берген программанын алкагында жасалган. Ал толугу менен бүткөн. Ал жол быйылкы жылга өзүбүздүн бюджетибизде 25 миллион сом бөлүнүп атат жолдорго. Быйыл басым ошол Токмок шаарындагы центринде жазылган жолдор басым кылынат. Жана айтып кеткен Дунларов көчөсү да планда бар, толугу менен бүтөт. Быйыл Дунларов көчөсү, андан тышкары Трясин көчөсүн дагы пландаштырып атабыз. И Комсомольский, бул бир эле квадраттагы эмелер да. Бул биздин базарга ушул разгрузка катары салынчу иш-чара болуп өзүбүзгө планга койдук да быйылкы жылга. Жакшы, рахмат. Дагы бизде телегөрчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, атабыз сизди. Урматтуу Данияр Жолдошевич, биз Токмок шаарында Чүй районунун жашоочулары сизге бир суроо берели дедик эле да. Угатабыз. Биз сизге биринчиден ыраазычылык билдире турган нерсебиз бул Сак завод районундагы айланма жолдун салынышы да бул. Бул Чүй районунун кызылча өткөзүүчүлөрүнүн абдан чоң жардам болду. Бул жөнүндө сизге чоң рахмат. Экинчи маселе боюнча
бюджет жөнүндө бир айтып койсоңуз, сиз келгенде бюджет канча эле, бүгүнкү күндө канча болуп атат? Аны дагы экинчи суроом ушул Токмок шаарынын базары жөнүндө. Ушул экинен бир аялдамасын текстетип койсоңуз түзүүрөөк болот эле, себеп дегенде өзүңүз көрүп турасыз азыр. Бул Токмок шаарында маршруткалар токтогон жерден бирин-бири тебелеп абдан жаман болуп атат да. Ушул экини бир текстетип койсоңуз абдан элдин алкышын алат элеңиз. Рахмат. Рахмат. Экинчи суроого менин оюмча сиз жооп бергенсиз. Дагы бир жолу кыскача жооп берип коюңуз анан бюджет боюнча дагы. Рахмат, сизге урматтуу делегер сурооңузга. Рахмат, урматтуу делегерчү, сурооңузга. Жана айтып кеткендей, базар буюрса быйыл ишке ашат. Бул долбоор өзүңүздөр билгендей 2020 жылдын башында түз эфирге чыкканда, бул долбоор боюнча мен кеңирээк маалымат берип кеткем. Өзүбүздүн иш планыбызды боюнча дагы өзүмдүн түз эфиримде биздин шаардын алкагында биз өзүбүздүн Instagram баракчабызда квартал сайын ошол шаар тургундары менен ар дайым түз байланышта, анан кийин болгон көйгөйлөрдү талкуулайбыз. Ошонун алкагында мен ушул базардын иши боюнча да толук маалымат берип кеткем. Бирок суроого түз жооп берүү максатында азыр айтып кетем. Ушул базар толугу менен долбоору быйыл ашат. Жана мурунку телегөрүүчү суроо бергенде айткан элем, сентябрь-октябрь айларына чейин буюрса ушул курулуш сезонунун аяктагына чейин бул иш толугу менен бүтөт деген ойдобуз да. Бюджет боюнча кыскача жооп берип койсоңуз, сиз келгенде бюджет кандай эле, азыр канчалык деңгээлде өстү деген суроо экен да. Кечиресиз, ал дагы телегөрүүчү байланышта бар экен, бюджет жөнүндө сөзсүз түрдө кийинирээк сүйлөшөлүк. Угатабыз, саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, сизде. Саламатсызбы, угатабыз. Алло. Угатабыз, саламатсызбы. Саламатсыз. Мен ушу мерге өзүм Токмок тургуну болом да, мерге суроо берейин дедим. Ол Токмок шаарына өзүмдө бир детский площадка, парктар курулат болду экен, планда бар болду экен, бир балдарды изалтып да базыктыр эметкенге. Анан экинчи суроом ол народный магазин бар го, Кольцевойдо. Ошонун жанына бир порядок кылып койбосоңор, жана такси, частный таксилер турат, же машина токтой албайт, же адам машина автобуска отура албайт, эчтеке. Аябай азаптуу жерде ошо. Туура. Центр. Чоң рахмат, аксакал, сурооңуз түшүнүктүү. Парк жана балдар эс алчу жайлар курулабы, барбы дейт. Сурооңузга чоң рахмат. Биз мынакей 2 жылдан бери өзүбүзгө практика алдык. Жылына 14төн кем эмес балдар аянтчасы курулуп атат. Мынакей 2 жылдын ичинде 30га жакын балдар аянтчасы курулду. Бул иш быйыл да улантат. Быйылкы жылдын бюджетинде дагы 14 площадка каралган. Азыр квартальныйлардын жанагы ТСЖлердин заявкалары менен ошол 4 үйгө бир деп ошол жерлерин чегерип, анан кийин ошону буюрса кайсы участкаларга коюлганы жакын арада чечилет. Бирок бюджетте 14 площадкага акча каражат каралган. Толугу менен ошол 14 площадка коюлат. Эгерде ошонун алкагында экономия боло турган болсо, тендерден кийин кайра эле акчасы башка жакка жумшалбайт, ошол площадка гана деп биз депутаттар менен кошо бюджет комиссияда чечкенбиз да. Народный магазин тегерегинде сурооңузга рахмат. Бирок народныйдын тегерек чети 2ге бөлүнгөн. Ал Токмок шаарынын жери жана Чүй районунун жери да. Токмок шаарынын жеринин алкагында азыр башаламан эмес жок. Азыркы биздин жаңы планыбызда жанагы автовокзалда болгон жанагы маршруттар туура эмес турат. Ошолорго азыр жолду тең 2ге бөлгөн иш планыбыз бар. Жана автовокзалдын тегерегин тосуп, только пешеход менен баса тургандай, коопсуздукту сактай турган иш-чаралар толугу менен каралган бюджетте. Андан тышкары жанагы автовокзалдагы жер астында өтүчү эмебизди толугу менен бул жылы толугу менен ошону оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, толугу менен ошону ишке киргизебиз. Рахмат. Ага да бюджетте уже акча каражат каралган. Ал биринчи этаптын эмесинде эле биздин планыбызда турат. Рахмат. Дагы телегөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атабыз сизде. Здравствуйте, Даниил Валеев. Вот такой вопрос у меня. Да, пожалуйста. Хочу благодарность свою выразить за вашу работу, это в первую очередь.
А вопрос такой. Я прекрасно понимаю, что ЧУ и Токмок это как бы разные вещи. Но нельзя ли как-нибудь немножко как бы посодействовать по вопросу Светлогорская больница? Все, спасибо. Спасибо. Спасибо, понятно. Вопрос вам понятен, наверное, да? На русском языке ответите? Да, спасибо большое за ваш вопрос. К сожалению, территориальная целостность как бы города и района, они разделены, и, соответственно, у нас и расходные обязательства разделены. К сожалению, мы не можем взять расходные обязательства района, так как они не состоят на нашем балансе городском. Мы можем направлять средства города только на объекты, находящиеся на балансе муниципалитета. К сожалению, ну, в принципе, я думаю, мы... Вы отметьте себе, да, может быть, вашими коллегами. Да, я, может быть, с коллегами переговорю и отмечу этот вопрос. Да. Спасибо за вопрос. Спасибо. Эми менин актуалдуу суроом бар эле. Сиз ушу ооруканада келип токтоп калдыңыз эле да. Ушу ковид учурунда көптөгөн Кыргызстан аймактарында ооруканалар ачылды. Токмок шаарында ооруканалар ачылдыбы? Ушул жөнүндө кененирээк маалымат берип койсоңуз. Рахмат, ошол жана орустар айткандай было б счастье, да несчастье помогло дегендей. Ошол Токмок шаарыбыздын алкагында номер 4 КСВ 3 микрорайондо имарат ошол жылдан жылга урап эметип келген бир жараксыз абалга келип турган убакыты болчу. Андан кийин ошол ковид убагында өкмөт тарабынан программа кабыл алынган, ошол жаңы больницаларды куруу жана больницаларды капиталдык коңдоо түзөө иштерин өткөрүү. Ошондо губернатор Токмок шаарынын алкагында жанагы инспекциясы менен жүрүшкөн. Эметкенден кийин өзү айтып калды, ошо Дмитриевкага биз бул Дмитриевканын тургундарына эме болбосун, бирок аяктын тургундары деле сиздердин ошол ооруканага дарыласыз. Ошол жакта бир кабаттуу имаратты, эски имаратты ошону оңдоп түзөө жумуштары болуп атат. Мен сурасам, бюджети канча десем 24 миллион деди. Анан кийин губернаторду акырын алып барып ошол оорукананы көрсөттүк. Имарат толугу менен типтүү имарат, больницага ылайыкташтырылган, лифти менен 4 кабаттуу 200дөн кем эмес койка жасай турган больница деп эметкенден кийин ошол жерден эле премьер-министрге чалып, момундай болуп атат, буну эгерде эметсеңиз кандай деп эметсең, ошол учурда как раз капиталдык салымдар тизмеси бекитилип аткан. Премьер-министр ошондо өзүнүн макулдугун берип, эгерде ошол Дмитриевканын больницасына бөлүнгөн акчанын алкагында бүтүрсөңөр, мен макулмун деди. Ошондо биз өзүбүздүн бюджетибизден акча табабыз деп убада бергенбиз. И ошол 24 миллион республикалык бюджеттен бөлүнүп, 12 миллион сом Чүй обул фондунан берилген, калган 10 миллион сомду биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен чегерип таап, депутаттардын колдоосу менен ошол больницага жумшаганбыз. Өзүңүздөр билгендей, мынакей репортаж деле болгон ал больница боюнча 2 айдын ичинде ошол больницанын толук оңдоо түзөө иштери бүтүп, ишке берилди. Азыркы күндө иштеп атат. Рахмат, да, бизде телегөрчү байланышта бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, атабыз сизди. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Эң биринчи очередде менин суроом бул эме эле. Токмок шаарына эң биринчиден жаңы өспөй аткан жаш балдарыбызга бир жакшы спорт комплекс алып берсең жакшы болмок. Андан кийин дагы эмне дейм, ишиңиздерге ийгилик. Биздин мэрибиз жакшы, спикерибиз да жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Спорт комплекс салынса жакшы болот эле дейт. Ошол биринчилерден болуп, былтыр биз Шанхай эмесинде, жанагы железнодорожный көчөсүндө биринчилерден болуп спорт аянтчаны курганбыз. Футбол кичи спорт аянтчасын. Быйылкы жылга дагы 2 кички спорт аянтча. Андан тышкары Совет Абдышевич менен, Абдышатан эмеси менен өкүлү менен ошол киши менен сүйлөшүп, анткени Кант шаарында өтө көп жана спорт аянтчаларычы, ошол бир типтүү бир чоң футбол эмесин аянтчасын салганга биз өзүбүздүн бир пландарыбыз бар эле. Ошону ишке ашырганга жардам сурап баргам. Өзүм ошонун тажрыйбасы чоң, анан кийин өзүнүн консультациясы менен болобу, же болбосо ошол эмеректери менен болобу, кандай жардам десек, ошол Совет Абдышевич өзүнүн акыл насаатын, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, жардам бергенге толук макулдугун берди. Ошол жакын арада буюрса бир чоң типтүү спорт аянтчасын курганга азыр умтулуп турабыз да. Жакшы, рахмат. Да, бизде телегөрчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрчү, атабыз сизди. Алло, слышно? Здравствуйте, уважаемый мэр. Меня зовут Дамир, я являюсь жителем города Токмака.
Город у нас очень маленький, и все изменения, которые происходят в городе, они сразу видны, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Во-первых, хотел бы вам сказать большое спасибо, потому что у нас изменения видны в положительную сторону. Действительно, я думаю, каждый токмачанин со мной согласится в этом. Хорошие изменения. И к вопросу переходя непосредственно, я являюсь работником промышленности города Токмак. У нас город очень промышленный, он в советское время был одним из флагманов. Да-да. Мне хотелось бы узнать, какие, может быть, проекты есть, может, какие-то инвестиции, которые привлекаются. Хотелось бы, чтобы больше инвестиций было в город Токмак именно по части производства. Потому что у нас инфраструктура вся есть в Токмаке. У нас огромная промзона, и ничего создавать не надо, просто нужно называть хороших инвесторов, и здесь, мне кажется, все можно реализовать в лучшем виде. Спасибо, Дамир. Благодарю за вопрос. Честно сказать, Дамир, вы задали тот вопрос, я который собирался вам, Урматтуу Данияр Жолдошевич, задать. Все-таки давайте расскажем тогда. Действительно, Токмак, город Токмак всегда считался флагманом. При Союзе здесь очень большие предприятия были, промышленный город был. Сейчас как обстоят дела? И действительно, Дамир правильно подчеркнул, собирается ли привлекать инвесторов и открывать новые производства. Дамир, спасибо большое за ваш актуальный вопрос. Хотел бы внести небольшую ремарку. Да, на самом деле город Токмак, он промышленный город. Все промышленные предприятия, которые действовали во время Союза, они, не будем говорить, что на полную мощность, но они сегодня все работают, действуют. Еще один момент, нужно отметить, что город Токмак это был строительный трест. Все простаивающие предприятия это практически предприятия треста, строительного треста. Токмак обеспечил строительными работами всю восточную зону республики, это начиная уже от Токмака и восточней вплоть до Нарына. Наши строительные тресты обеспечивали эти работы. Соответственно, объем в промышленности, когда мы показываем, то в структуре промышленности сидит и строительство у нас, да, поэтому были такие показатели. Но на самом деле вы абсолютно правильно отметили, что инфраструктура города сейчас позволяет для того, чтобы привлекать новые промышленные мощности. Как вы знаете, сейчас начиная от Карабалты и до Токмака нет ни одного города, который бы имел современную действующую инфраструктуру города. Поэтому я думаю, что у нашего города очень большое будущее в плане того, что будут развиваться новые промышленные объекты. Но говоря о промышленных объектах, сейчас у нас в проработке вопрос уже с российским инвестором по строительству носочно-чулочной фабрики. Примерная ее мощность где-то порядка 200 рабочих мест будет. Кроме того, сейчас с Азиатским банком развития прорабатывается вопрос относительно строительства логистического центра. Буквально сегодня у нас было совещание по этому вопросу с участием заместителя губернатора, представителей Минэкономики и Азиатского банка развития. Данный проект он уже сидит в плане развития республики и в национальной стратегии, подписанной президентом. Я думаю, что в скором времени, в течение 2 лет, этот логистический центр заработает, и мы выполним ту миссию, которая была возложена в рамках 20 городов точек роста. Рахмат, бизде да телегөрчү байланышта өркен кабыл алып коёбуз. Саламатсыз урматтуу телегөрчү, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Добрый вечер, уважаемый Данияр Жолдошевич. Меня зовут Алина, я из города Токмак. Для начала хотелось бы выразить вам огромную благодарность за вклад нашего города. За столь короткое время вы показали себя самым достойным мэром. С вашим приходом многое изменилось в лучшую сторону. Освещение, светофоры, дороги, постройки, родильный дом, соцжилье для малоимущих, открытие больницы и многое другое. А самое главное, вы подняли бюджет города, как никто другой. Хотелось бы узнать, какие еще планы в дальнейшем? Спасибо. Какие хотите реализовать проекты? О проектах вы уже, наверное, сказали. Все спрашивают, мне тоже интересно стало. Эми урматтуу телегөрчүлөр, бизге телегөрчүлөр орус тилинде кайрылып аткандыгына байланыштуу биз дагы орус тилге өтүп атабыз жана орусча жооп бергенге түшүнүп атасыздар. Беришибиз керек. Мынакей бюджет боюнча суроо беришет, көбү задают вопросы. Бюджет был каким до вашего прихода и каким он стал сейчас? Есть статистика? Спасибо большое. Да, я как раз с собой захватил, готовился к сегодняшнему эфиру. Что касается бюджета, как вы знаете, в 2016 году была принята новая налогово-бюджетная политика, в рамках которой
налог с продаж был как бы для безналичных расчетов, он был отменен, налог с продаж. Соответственно, у нас были большие выпадения, это порядка 50 миллионов сомов с городского бюджета. И соответствующую компенсацию, конечно, мы получали в 2016 году, в 2017 году, но согласно бюджетного кодекса компенсация она выдается только на год. В последующем как бы, бюджет должен уже приняться с учетом имеющихся фактических доходов, что и было сделано на самом деле. Но в 2018 году был принят еще новая бюджетная налоговая политика, которая подразумевала расщепление налога по доходного налога. То есть работодатель, который отщепляет налоги, да, был коэффициент 50 на 50, сейчас 85 на 25, и сейчас 100, и плюс мы отдаем налог с продаж полностью в республиканский бюджет. Но этих доходов не было достаточно для того, чтобы компенсировать и выпадения. И вот благодаря командной работе, вот непосредственно с фискальными органами, это и работа наших муниципальных служащих, это работа непосредственно моих заместителей. То есть нами был разработан план мероприятий по пополнению доходов, по выявлению теневой экономики. И в принципе, когда вот горожане видят, что те налоги, которые они платят, они уходят по назначению, сейчас вот в принципе на рынке у нас нет проблем. У нас была проблема, например, с выплатой патента. Тот, кто продавал сельхозпродукцию, они все время как бы говорили, что это наша собственная сельхозпродукция, мы освобождены от налогов и, соответственно, не платили. Но тем не менее мы как бы унифицированно подошли к этому патенту тоже, и сейчас данный как бы вид предпринимательской деятельности тоже полностью запатентирован, да, уже. Кроме того, были проведена полностью инвентаризация всех хозяйственных субъектов. Мы провели инвентаризацию начиная от базара до микрорайона, и в целом вот нам это дало рост в следующем порядке. Да, вот если смотреть бюджет 2017 года 148 миллионов, бюджет 18 год. 2018 год у нас уже утвержден на уровне 208 миллионов сомов. Это чисто только налоговые доходы. Да. И бюджет 2020 года был уже утвержден на уровне 250 миллионов сомов. А если в совокупности доходов смотреть, то факт 2017 года составил 167 миллионов сомов. Факт 2018 года уже 186 миллионов, это 11,2% роста. В 2019 году бюджет составлен, уже исполнен на 239 миллионов сомов, при том, что мы амбициозный план себе брали в 2019 году на уровне 230 миллионов сомов, это порядка 48% рост бюджета. Ну, если в сравнении с приходом и нынешней ситуацией, то это порядка 100 миллионов сомов пополнили. Данияр Жолдошевич, демек өсүп өнүгүш баягы салык, экономика жана ошондой эле мына телекөрүүчүлөрдө байкап айтып атышат, инфраструктура ар тармакта болуп атыптыр да. Ооруканамды бүтүрүп койсом ушу суроомду. Сиз азыр бир эле оорукананы айтып өттүңүз. Андан тышкары дагы мен билишимче Токмок шаарында бөлөк дагы ооруканалар оңдоп түзөө иштери менен. Өзүбүздүн аймагыбызда жайгашкан Токмоктук аймактык оорукананын дагы толук оңдоп түзөө жумуштарын болбосо дагы анын чет-четинен эметип атабыз. Мисалы үчүн пища блогун оңдодук, санузелдерин оңдодук, кардиологиясын оңдодук. Быйыл болсо реанимацияны толугу менен оңдоп түзөө иштерин бүтүрдүк. Андан тышкары азыр Дүйнөлүк банктын программасынын алкагында өзүбүздүн инфекционный больницабыздагы азыр толугу менен оңдоп түзөө жумуштарын сөзсүз керексиз акыбалы начар. Ошол өкмөттүн дагы негизи политикасы ошол болуп атат. Азыр жанагы болгон инфраструктуранын баарын оңдоп түзөө иштерин бүтүрүү. Буюрса ошол аймактык оорукананын алкагында жайгашкан инфекционный больницабыздагы быйыл бул март аягына чейин буюрса бүтөт деп турабыз да. Андан тышкары эң орчундуу маселе бул тез жардам машинелер менен өтө орчундуу болчу. Мынакей биз башында келгенде Кыргызстандын бардык аймагында чоң көйгөй. Бир да мындай жаңы машина жок болчу. Эптеп эле бир машинелерди оңдоп эметип жүргөн убагында даже бир эмеге чыгып калган. Ошол машинебиз токтоп калып, байкуш биздин врачтар ошол машинени түртүп эметип бараткандагы эмеге түшүп калган да. Соц тармактарга тарап кеткен да. Мынакей ошол демирчилердин жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен азыр паркыбыз толугу менен оңдолуп чыкты. Ошо Алжан Рахмановичтин жардамы менен бизге бир жаңы
унаа келген. Андан тышкары Минздрав тарабынан 2 машина келген. Бул аймактык ооруканага жанагы үй бүлөлүк дарыгерлердин эмесине келген. Андан тышкары ошол паркта мурунку бизде бордош америкалык бир шаарыбыз менен болгон катышта ошол шаарыбыздын белеги биздин шаарга болгон белек ошо скорый помощь машинеси келген экен. Бирок тилекке каршы 2 жылдан бери ал бузулуп ишке жазбай уже списанияга кеткен машина экен да. Ошол биздин балдарыбыз ошол Токмок жуулук өзүбүздүн муниципалдык ишканалыбыз бар. Ошонун балдары ошол өздөрү толугу менен машинени киргизип, биз демирчилер менен жанагы тетиктерин алып берип, Америкадан заказ кылдырып, ал машинени азыр толугу менен ишке киргизип, уже ал машинеге кепилдик берсек да болот да. Жакшы. Эми албетте баягы мектеп окуучулар өспүрүмдөр маселесин токтолуп өтпөсөк болбойт. Бүгүнкү күндө Токмоктун мектептерин баары эле окуп атабы? Ал жердеги абалдар кандай? Коронавирустан каршы баягы атайын алгоритм иштеп атабы? Көзөмөлдөп атасыздарбы? Ооба, биринчи штабтын өзүнүн сунуштамасы болгон. Эгерде жергиликтүү бийлик ошол мектептерди ачканга даяр боло турган болсо, ача берсе болот деп, биз өзүбүздүн шаарыбыздын алкагында өзүбүздүн штабты уюштуруп өткөргөнбүз. Ошол билим берүү бөлүм башчысы, санэпидем башчысы, биз ошол биз Токмок шаарындагы акыбалга жараша биринчи этап менен биринчилерден болуп ошол окуу процессин толук оффлайнга өткөрдүк. Азыркы күндө мектептер толук кандуу жана бала бакчалар толук кандуу өз ишин алып баратышат. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, биз дагы ошол жанагы коронавирус илдетинин убагында балдардын үйдө отурушу ошол зордук зомбулук өтө көп болуп кеткен да. Ушул көрсөткүч жалпы эле Кыргызстанда эмес, чындыгында өтө көп болду да, зор зомбулук. Ал жөнүндө сөз сурай берем, телегөрүүчүнү кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атабыз сизди. Алло. Атабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Данияр Байкеге суроо берейин дегем да. Данияр Байке, сиз бала бакча Токмок шаарынын айылдагы бала бакчаларды ачкансыздар. Азыркы тапта бизге бала бакчаларга бир да текшерүү келе элек. Эмнеге текшерүү жүрбөй атат да коронавируска каршы? Негизи бала бакчада азыр балдардын оорусу көбөйүп атат да. Эмнеге сиздер көзөмөлгө албай атасыздар ушуну? Чоң рахмат. Бала бакчалар ачылган экен, көзөмөл жок дейт, текшерүүлөр келбей атат дейт. Рахмат, чоң рахмат. Бул айыл жергесинде болуш керек. Чүй районуна карайт го. Чүй районуна карайт го. Токмок шаарынын алкагында биз өзүбүздүн эпидситуациябызды, тем более бала бакчалардын эпидситуациясын, абалын биз күнүгө көзөмөлдөө бизде. Биздин Токмок шаарынын сан врачы менен Фарида Исакуловна менен мен күндө байланыштамын. Эпидситуацияны байкап турабыз. Андан тышкары өзүбүздүн штабыбыз бар. Ошол илдетке чалыккан канча кайрылуу болуп атат. Анын ичинен бала саны барбы, жанагы кандай жаштагы эмелердин баарын динамикасын карап турабыз биз. Көзөмөл ал жагынан. Бул суроо Чүй районуна көбүрөөк багышталган окшойт. Урматтуу телегөрүүчү, сиздер Чүй районунун акимине кайрылсаңыздар болот. Дагы телегөрүүчү байланыштар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, атабыз сизди. Көбүрөөк багышталган окшойт. Урматтуу телегөрүүчү, сиздер Чүй районунун акимине кайрылсаңыздар. Суроо сыналгыдан алысыраак болуп, сурооңузду бере бериңиз, урматтуу телегөрүүчү. Алло. Атабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду бере бериңиз, угатабыз. Сыналгыдан алысыраак болуп, сурооңузду бере бериңиз. Аябай ыраазычылыгымды билдирип кетейин деп жалбыртам. Суроо бербеймин. Суроо бербейм, просто ушундай жаш жана ушунчалык күчтүү биздин азаматыбыз дальнейшем дагы иштеши керек деген үмүттөбүз. Чоң рахмат, түшүнүктүү каалоо тилегиңизге рахмат. Бизде убактыбыз аз калды. Мен суроомду берүүгө үлгүрөнгө жетейин. Рахмат, түшүндүк. Сизге каалоо тилек, сизге ийгиликти каалады ишиңизге. Телегөрүүчү, ушул карантинге байланыштуу чындыгында эле үй бүлөлүк зорду зомбулук өтө статистика өсүп көбөйгөнүн байкатты да. Кандай болду Токмок шаарында? Токмок шаарында бүгүнкү күндө да абал кандай болот бул убакытта?
профилактикалык иштер жүргүзүлүп атабы? Бул жанагы өзүңүздөр билгендей 2020 жыл президент тарабынан региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыяланган. Ошонун алкагында ошол эле жылы эле биз өзүбүздүн ички планыбызды кабыл алганбыз. Анын алкагында ошол короо кыдыруу маселеси, ал жанагы Чүй Токмок аралык социалдык коргоо министрлигинин алкагында, ички иштер бөлүмүнүн алкагында жана билим берүү бөлүмүнүн бирдикте ошол короо кыдыруу эмеси жүргүзүлгөн. Андан тышкары иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ошол убакта канча бала, ошол мигранттардын балдары канча саны, жанагы туулгандыгы боюнча көбөлүгү жок канча бала, турмуштун оор кырдаалына кабыл болгон канча үй бүлө бар экенин, ошонун статистикасын чыгарып, жанагы биз айтып атпайбызбы, ошол эле биринчи күндөрдө жана жардам бергенде биринчилерден болуп ошол тизмелерге биз басым жасадык да, биринчилерден болуп. Андан тышкары азыр бизде жаштарга ыңгайлаштырган шаар аттуу биз долбоордун алкагында да катыштык. Республикада 4-чү орунду алдык. Жакшы. Өзүбүздүн жана жетишкендерибиз, анан кийин ошол балдарга болгон мамиле кылган, камкордук көңүл бургандын алкагында. Андан тышкары өзүбүздө кризисник центр ачылган. Ал центрде биз биринчилерден болуп, ошо азыр долбоор, эгерде Орто Азияда мындай долбоор жок десем да жаңылышпайм. Анткени бул долбоор эл аралык фонддор менен жардамында ошол уюштурулуп, азыр мобилдик приложение чыкканда, эгерде ошондо үй бүлөлөр кабыл болсо, жанагы бизде тизмеде тура турган болсо, ошолорго ички эмесинен мобилдик уюлдук телефондоруна приложение киргизилет. Эгерде ошол балага кандайдыр бир зордук зомбулук аракеттери болсо, СОС эмесин басат. Ал сразу эле прокурордун компьютерине келет, ГОВДнын дежурный частине келет, мэриянын лично менин өзүмдүн кабинетин өзүмдүн эмеме келет. Эгерде мындай сигнал келе турган болсо, биз дароо ошого реакция жасайбыз да. Ошол долбоор азыр пилоттук эмеде болуп турат. Азыркы күндө ошол уже бүт структуралардын баарына уже бул приложение коюлуп бүттү да. Буюрса ушул жылдан баштап уже тестөөлөрдөн өттү, ушул уже ишке кирилет. Азыр ошол чынын айтканда мен уга элек экенмин. Чынында биринчи жолу сизден угуп атам. Азыр биздин практиканы министрлик да ошол бүт республика боюнча жайылтканга аракет кылат да. Ошол программаны. Жакшы. Негизи эле убактыбыз акырындап соңуна келип жетти. 1 минут убактыбыз калыптыр. Сизге эркин микрофон берейин. Көрүп аткан жалпы сиздин телекөрүүчүлөргө, сүйүктөргө, Токмок шаарынын тургундарына калуу тилек айтып өтсөңүз болот. Биринчиден, Муратбек сизге рахмат, ушул чакырып бүгүнкү мүмкүнчүлүк бергендериңиздерге. Андан тышкары мынакей биздин Токмок шаарынын тургундары чалып ушунчалык ыраазычылыгын билдиргенге мен да өтө кубанычтамын. Ошол ишибизди көрүп, ошол алкыш айтып атканыңыздарга чоң рахмат. Буюрса ушул мындан ары да Токмок шаарыбызды өркүндөткөнгө толугу менен биз өзүбүздүн командабыз менен аракет кылабыз. Буюрса быйылкы жылдын бюджети жакын арада бекилип, депутаттарыбыз да биз сунуштаган программаны кабыл алып берди. Ошол программанын алкагында дагы алдыда кыла турган иштерибиз, иш-чараларыбыз көп. Мынакей парктар боюнча сөздөр айтылды, жолдор боюнча айтылды, мектептер, бала бакчалар. Мына быйылкы жыл эле айтсак, мынакей быйылкы жылга 2 бала бакча планга кирет. Андан тышкары 1 бала бакча Минфиндин балансынан биздин баланска өткөрүү маселеси да уже каралып, уже жакында бүтүп калды. Андан тышкары мектептердин ички жылытуу системасын оңдогонго быйыл дагы чоң басым жазылат. Жол маселесине жана айтып кеткендей, бардык жолдорду бюджеттин тартыштыгына байланыштуу жазалабайт экенбиз, бирок ушул бюджетке жараша быйыл центрдин баарын тең буюрса эметип бүтөбүз. Ошон үчүн урматтуу токмоктуктар, колдооңуңуздарга рахмат. Буюрса алдыда жаза турган иштерибиз көп, бирдиктүү ошол иштерди буюрса ишке ашырабыз. Рахмат чоң. Рахмат Данияр Жолдошевич, чындыгында эле убактыбыз аз калды. Мен дагы чындыгында өтө таң калып атам. Көптөн бери келип аткан эфирге биз сизге окшогон конокторго ушундай позитивдүү каалоо тилектерди айткан телекөрүүчүлөрдүн байланыштары аз болгон. Сизди мен байкадым, жүргүзүп аткан ишиңизди эң башкысы Токмок шаарынын эли жана ошонун калкы байкап атыптыр. Туура жолдо баратыптырсыз. Ишиңизге ийгилик. Токмок шаары өсүп өнүгө берсин. Рахмат дагы бир жолу келгениңиздерге. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программанын соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.